Assalamu alaikum dostlar. Azar түштік Кореяның Борборы Сеул шаарынын аэропортундабыз. Түштік Кореяда дагы эле көбүттөн карантин мералары чаралары алынбаган үчүн көргөнүңөр аэропортто адамдар аз экен, масочный режим экен. Кудайга шүгүр деш керек экенбиз. Биз мамлекетте маска деген нерсени унутуп, тынчсаман жүрөт экенбиз. Буюрса азыр бул жактан Жапония мамлекетинин борбору Токиога барабыз. Ал жерден бир 10 күн жүрүп, заводдорун кыдырабыз. Жапониянын өнүгүшүнүн сырларын аныктаганга аракет кылабыз. Жапония колдонгон жаңы технологияларды алганга аракет кылабыз. Буюрса алган билимибиз элибиздин, жерибиздин, мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошобуз деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу достор, байкы эле нерсе көбүрөөк китеп окуйлук, билимдүү болойлук. Жана мүмкүнчүлүк болсо сөзсүз түрдө сыртка чыкканга аракет кылайлык, заряд кылгангачы. Чоң рахмат, ийгилик.